Саңыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйындын катышуучулары. Каныбек Момолдурович, сиздин эң жооптуу, эң оор, эң көйгөйлүү кызматка келишиңиз менен куттуктайбыз. Жана бул тармакты мамлекет башчыбыз күткөндөй тартып кетесиз деген ишеничтебиз. Могу эме боюнча токтолгум келип атат да, мамлекеттик ооруканалардагы медициналык аппараттардын үзгүлтүксүз иштешине, сервистик кызматтарга керек болсо ремонтуна жыл сайын каражаттар бөлүнөбү. Кече жакында СМИден да маалымат чыкты, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ангиография деген аппарат иштебей тургандыгы да. Ушул боюнча бюджетке бүгүн ушул маселени да толук кандуу убакыттар болгон үчүн бере албадык. Кирдиби ушул маселелер каралабы? Негизги медициналык жабдыктарды чындап эле на постоянной основе ошо жабдыктуулардын иштегенин көзөмөл кылган Минздравда мындай бөлүм жок да. Ошон үчүн биз муну жаңы ачалы деп атабыз. Могу Кыргыз фармациянын структурасында жаңы ушундай бөлүм ачып, жаңындай техникалык специалисттерди алып туруп, ошо азыркы учурда эксплуатациядан өтүп аткан, колдонуп аткан медициналык жабдыктарын бирсе инвентаризация кылып туруп, ошолордун ремонтун, обслуживаниясын ошол бөлүмгө тапшыралы деп атабыз. Бул аябай чоң көйгөй. Туура айттыңыз, өткөндө мен ошко барып туруп, ошо жанагы областтык ооруканага барсам, ошо ангиограф ошо 7 айдан бери иштебей туруптур. Анткени ошо техникалык камсыздоо кылчу ушундай бөлүкчө жок болгондуктан бул жанагы фактически токтоп калгыча мындай иштетип салган да, мындай айтканда пока дөңгөлөгү түгөнүп уже болбой калган да, мындай айтканда карабай аябай агрессивный эксплуатация кылган себебинен ушундай токтоп калды да. Бул ангиограф 1 миллион 200 миң доллар турат. Негизи орто эсеп менен абдан кымбат жабдыктар. Ошон үчүн мен жана бөлүмдү ачып, ошонун обслуживаниясын, эксплуатациясын көзөмөлгө алыш керек болот. Ошону биз планыбызда бар. Экинчи маселе, мына Бишкек шаарында болгону бир балдар ооруканасы бар да. Ушуну дагы бир эске алып, мына 26-жылдын бюджетине киргизип 4 районго жок дегенде бирден балдар ооруканасын камсыздоого, ошону тейлөөгө шарт түзүлсө, союз учурундагы жана поликлиникалардын жетишсиздиги да бүгүн таңкыс болуп атат. Ички миграция болуп атат. Мына Атайырдын алкагында канча жаңы конуштар кирип атат. Ушул маселеде эгерде дагы бир балдар ооруканасын дагы шаардын ичине киргизсеңиздер, бул абдан жакшы, абдан бир мактоого татырлык иш болот эле. Ушуну дагы эске алсаңыз. Анан медициналык тейлөөлөр боюнча да көптөгөн көйгөйлөр бизге келип түшөт да. Ушул тейлөө сапатындагы өзүңүз мына жаңы ишке киришип атасыз. Жакшы көзөмөлдөп берсеңиз, сапаттуу тейлөө болсо, бейтаптар нааразы болбойт да. Ушул жактан дагы бир көңүл бура турган маселелерди белгилегим келет. Дагы бир жагдай мына медицина багытында онкологиялык бизде ушул эң көйгөйлүү улуттук борбор бар. Ошол жактагы реформаны дагы бир жөнгө салсаңыз, көзөмөлдөсөңүз жакшы болот. ПЕТ-КТ деген бир эң негизги аппарат бар да. Ошол бүгүнкү күндө Кыргызстанда жок. Чет өлкөгө чыгып, биздин жарандар ушуну кызмат көрүп келет да. Ушуну мамлекеттик деңгээлде бир алып койсо, бюджетке дагы жакшы киреше түшөт эле. Ошол учурда өз өлкөбүздө жарандар эч жакка чыкпай, анализди бул жактан аныктаса чоң иш болот. Анан дагы бир эске алып кетүүчү жагдай, учурдан пайдаланып белгилеп коелу, бул медицина тармагы эң маанилүү болгон үчүн санарип системасын ушул тармакка киргизишиңиздер керек. Бир дары кайсыл аптекадан кайсы жаранга барып сайылганга чейинки жалпы база бир системада көрүнүп турса, абдан жакшы болот эле. Мына өзүңүз да күбө болуп келбедиңизби түштүккө барганда? Жанагындай дары-дармектер складда башка көрсөткүч, бухгалтериялык эсепте башка көрсөткүч, мындайча айтканда эки башка информация. Муну эсептөө палатасы дагы аныктады. Анан ушул дары-дармек саясатында Кыргыз фармация тармагындагы коррупциялык схеманы мен сизден ишенем. Жөнгө саласыз. Жана ушул тармакта санарипти киргизсеңиз, министрликте ушул эң жакшы бир министрлердин катарында тарыхта калат элеңиз деп ойлойм да. Ушул санарип системасы дары-дармек маселесинде өтө маанилүү жагдай. Чоң рахмат. Рахмат.